Херсондун айланасындагы айылдардан айгышкан кармаштын азыр да белгилерин көрүүгө болот. Учурда бул жер Украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө. Нереально круто, когда здесь можешь ехать вот так вот и спокойно дышать. Мында унаа айдап, эркин дем алып жүргөнүмө ишене албай турам дейт Сергей. Жалко только. Анын аскердик бөлүгү Херсонго карай жылуу үчүн дал ушул аймакта кармашкан. Сергей менен бир бөлүктө болгон Александр менен Олег ушул аймактан болушат жана алар 9 айдан бери үйүнө бара элек. Ну, него не видно. Акыры алар үйүнө кайтып келишти. This is the first time when these soldiers can visit their home. Бул жоокейлер Орусия кол салгандан бери биринчи жолу өз айылына кайтып келишти. Ага чейин алар орус күчтөрүнө каршы согушуп келишти. Акыры азыр жакындары менен жолугуп турушат. Relatives for the first time since the Russian invasion. Боже, Олежка! Да. Ради, Господи, хлопцы! Дякую. Олегтин балалыкта футбол ойноп чоңойгон достору орус аскерлери бизди сабап кыйноого алышты дейт. Молодцы, братаны, вы молодцы, вы держались крепко. Мы знали, что вы... Азаматсыңар, силердин чыдап күтөрүңөрдү билгем дейт Олег. Мы за вами. Александрды жакындары көз айнекчен тааный албай туруп калышты. Ну все. Анан ал Николаевдеги апасына чалды. Ал троллейбуста бараткан экен. Бирок Александр андан видеосун жандырууну сурады. Ну и шо? Алюсечка, Алюсечка! Алюсечка, мы тут! Галя, биз аман эсен турабыз деп булай ал көзүнө жаш алды. Як мы родим! Александрдын тайэжеси да кубанычын жашыра алган жок. Оккупация учурунда алар коркуп жашашкан. Його забрали 1 листопада. Коллегамды кыйнап өлтүрүшүптүр. Аны 1 ноябрь күнү алып кетишкен эле. 9 ноябрда орус күчтөрү чегине баштаганда анын сөөгүн ыргытып жиберишиптир. Анын колдору күйүп, буттары сыныптыр. Эмнеге мынчалык жырткычтыкка барышканын түшүнө албай турам. Вставайте. Олегтин достору Украинанын футбол командасынын шарттарын алып чогуу сүрөткө түшүштү. Алар бул учурду эч качан унутушпайт.